Audio Jungle. New Tour шоу программасы 33 суроо 3 мүнөт рубрикасы старт алды. Кызматыңыздарда мен Мира Абдылдаева, саламатсыздарбы? Ал эми бул рубриканын коногу ким деп жатсаңыздар, бардыгыңыздарга белгилүү шоумен, тамада, өзгөчө адамгерчилиги бийик инсан Нияз Байзаков. Саламатсызбы? Кош келдиңиз бүгүнкү биздин рубрикабызга. Алгач эл менен амандашабыз. Саламатсыздарбы? Кандайсыздар? Биз жакшыбыз. Сиз өзүңүз кандайсыз? Жакшы, эң сонун. Эң сонун. Анда биз рубриканы баштайбыз. Алгач мен коюнун шартын менен түшүндүрөйүн. Менде 33 суроо бар. Ал эми сизде болсо 3 мүнөт убакыт бар. Эгерде 3 мүнөт ичинде жооп бере албай калсаңыз, мурунку конок калтырган тапшырманы аткарасыз. Ал эгерде сиз жооп берсеңиз, ал калтырган тапшырманы мен аткарам. Даярсызбы? Даярбыз. Анда биз баштадык. Нияз деген ысымды тескерисинен айтканда, Зейн. той алып барып жатканда, Токунданам. алып баруучу болгондун бирден бир себеби Көңүлү жаккан. 33 суроо 3 мүнөт рубрикасын биринчи жолу көргөндө, Таң калгам. акыркы окуган китебим 12 стульев. эгер мен шоу бизнес жаатын тандабаганымда, Юрист болмокмун. бир күндө күтүүсүз чоң сумма акча таптым. Ал акча Кайрымдуулук. кээ бир кезде үйлөнгөнүмө өкүнүп кетем. Себеби Аялым кобра. кеңсе суроолор. Бир чоң компанияга башчы болуп кирдиңиз, жумушту эмнеден баштайсыз? Таза болду. Той алып барып жаткандагы унутулгус окуя. Биринчи тоюм. Кетчуп менен майонез кошулган даам кайсыл? Соус. Фастфуд. New Tour телеканалы кайсыл жерде жайгашкан? Бишкекте. Адрес. Набережный көчөсүндө. Туура эмес. НБТ деген эмнени түшүндүрөт? Нияз Байзаков командасы. Нияз Байзаковдун башка шоумендерден айырмасы? Шайыр. Сүйүү сиз үчүн канча түргө бөлүнөт? Бир түргө. Кайсыл тамганы айлантып окуса дагы өзгөрбөйт? А. И. Кийинкиси тигил же бул суроолор 9 класс же 11 классты бүтүү? Тигил. Суу Кыргызстанда же Казакстанда? Кыргызстанда. Жүрөк же бөйрөк? Жүрөк. Көз боек же ооз боек? Ооз боек. Кайсыл суроо эмне же кандайча деген суроо? Эмне же кандайча? Кандайча? Тамада же алып баруучу? Алып баруучу. Той же корпоратив? Корпоратив. Кайрат Нуртас же Нуртас Кайрат? Кайрат Нуртас. Кеңсе мектеп суроолор. Кыргызстандын маданият министри ким? Кеңес. Төлөн Шамшиев деген ким болгон? Жакшы инсан болгон. Журналист болгон. Жар жарыры кайсыл убакта ырдалат? 2 жаш Ак Сарайга келип атканда. Туура. Дүйүн деген түрк сөзү кыргызча эмне деп которулат? Үлпөт той. Карталардын жыйындысын түзгөн нерсе эмне? Глобус. Бул атлас. Футболдун мекени? Бразилия. Англия. Африкадагы эң бийик чоку? Кокос. Килиманджаро. Каш эмне кызмат аткарат? Көзгө жардам берет. Туура, көздөн терден сактайт. Испаниянын борбору? Кеңси. Мадрид. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биздин сурообуз ушул менен жыйынтыкталды, бирок убактыбыз бүткөн жок. Урматтуу бүгүнкү биздин коногубуз Нияз Байзаков. Сиз суроолорго толук жооп бербесеңиз дагы, бирок убакытты уттурган жоксуз. Сиз тилекке каршы уттуңуз. Келгиле, 33 суроо 3 мүнөт. Мына сага бүгүнкү биздин рубрикабыздын коногу Нияз Байзаков жеңишке жетти. Ал эми билесизби, сиз кандай тапшырма аткармаксыз? Жок, сыр болчу. Сыр болчу. Анда ал сырды барыңыздар, көрүңүздөр дагы. Ал сырды тилекке каршы мен аткарам. Браво. Биздин кийинки коногубузга ушу бизге окшоп залга келип боего чыкпаса да бир залды перчатка кийип биз менен спарринг кылып көрсүн. Урматтуу телекөрүүчүлөр, мынакей мен тилекке каршы утулуп тапшырма аткарайын дедим. Бирок спорттун өзүнүн, шоу бизнестин өзүнүн кызыкчылыгы жана кыйынчылыгы болот. Ошондуктан бүгүн коногубуз Нияз Байзаков менен биргеликте спортчулар чыгып жүргөн мындай беттешке экөөбүз чыгалы дедик. Ким жеңет да ким жеңилет? Мына бардыгыңыздар биргеликте күбө болуңуздар. Урматтуу телекөрүүчүлөр, мынакей мен болушунча аракет кылып тапшырманы аткардым. Баары бир кыйын экен. Мен ишенгенмин. Эртең көзүм көрсө,
Нияз байке менен Актилек Жумабек уулу жооп берет. Ал эми Нияз байке биздин кийинки коногубузга кандай тапшырма калтырасыз? Кийинки конокко өзгөчө тапшырма бир бардан атайын конокторго жагымдуу коктейль жасап берсинчи. Коктейль жасап берсин, Балким аны кармапта көргөн эмес болуш керек. Бирок бул тапшырманы аткарганга аракет кылабыз. Кийинки берүүдөн амандашканча сак саламатта калыңыздар.